Талас шаарына жетүү үчүн 3 километр бийиктиктеги өтмөк ашуусун өтүү зарыл. Бул көп учурда узак жана коркунучтуу сапар болушу мүмкүн. Мынакей өтмөктөгү жолдобуз. Чоң грузовик машиналарда токтоп турат, анткени абдан күчтүү шамал. Биз да токтотууга аргасыз болдук, анткени алдыга жылууга мүмкүн эмес. Кар биринчиден астында тыгылып калат машина, экинчиден ошол шамал катуу болуп атат. Тигине көрүп жатасыз, грузовикте мындай түшүп кеткен. Абдан эле кооптуу. Протезиң түшүп калат, протезиң, машинанын ходовкасын жөнүнө кой. Анан ошо жолду көрүп алып деле, билбейм эми, бага айтса эле таксистер мындай катай дейсиңер, мындай дейсиңер дейт. Кудай сактасын таксистер. Жашынакай эле айдашып жүрү. Ошо жаман болсо да ушу таксистер багыштар ошо элди кыймылдатып, жетпеген жерине жеткизип, амаласынан апарып келип атат. Эми кырсык ал кырсык Кашкабактын ортосунда. Ал боло турган кырсык ал Кудайдын колунда да. Анан биз ойлойбуз мындай ушу жолду деле, өтмөктү деле бирке жазап берип койсо болмок бизге. Чем министр болгончо өтмөккө бир начальник боло алган жакшы да. Мен мындай эле айтайын да, мындай эле токотер жерин айтайын. Төө ашуу менен өтмөктү караган деле киши жок. Кар жааган күнү келчи мен сен ошо жерге. Именно келсең, ошо пробкада сен турбасаң мага кел да. Азыр эч ким тие албайт. Азыр тие турган мисалы мынакей таксистерге айтып атпайбы мындай деп. Телеграм деген бизде азыр неме болуп кетпедиби? Телефон менен чыгып атат. Аны эч ким тие албайт. Чында өтмөк стратегиялык трассада бир эле байланыштырылган жол турабы? Ошонун ошо калыбына келтирбегени мага да таң калыштуу да. Өзгөчө кышта оор. Ооба, эми жана деле айтып кеттик го ошо. Бул жерден эми бардык нерсени коопсуздукту алдын алса болот да. Ал жерден мисалы ошол фура жолду жаппай токтосо чекеге. Биз токтобойт болчук, пробка болбойт болчу ал жерде. Алар ошол жолдун чекесине чыгып калбайын деп жолду жаап токтотот. Алар атайлап жолду жаап. Алардын пайдасы эмне дейм да ошо? Эми пайдасы алардагы жете турган жерине жетиш керек. Эгер пробка көбүрөөк болсо, анткени көрүп тур да. Эгер алар пробканы бүт жапса жолду, атайын жабышат алардагы. Жапкандан кийин аны обязательно сүйрөйт. Бирөө сүйрөйт, калганы сүйрөлбөйт да. Бизде ачык коет жеңил машинеге. Калганын 5000 сомдон жөн эле сүйрөйт. 5000 сомдон жөн эле сабашка сүйрөйт. Шаар бийлиги жүк ташуучуларды жана таксисттерди автобекеттен гана чыгууга мажбурлап жатат. Мэрия өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз, алардын да жүйөлүү себептери бар да. Бул жерде ошол тыгын болбош үчүн ошол жака көчүш керек. Ал жакта шарттар түзүлгөн, таксисттер ошол жактан катташ керек, Бишкекке башка жака депчи. Бир жагынан турат алардан. Бир жагынан аларга туп-туура. Законго биз баарыбыз баш ийебиз. Вокзалга кирген бизге эң сонун. Бирок бизге дагы бир выход, бирөө вокзалдан болсо, бирөө базардын ичинен болуш керек. Биз машинаны айланып турабыз. Бир смен бүгүн чыкса, экинчи смен эртең чыгат. Аны вокзалга эч кимди кууп апара албайсың. Кантип апарасың? Соода берде болот атса. Тиги болсо шаардын чети. Шаардын чети болот атса, вокзалды базардын ичине киргизсин, баарыбыз бир эле жерге тура алам да. Кандай кылалы? Аны киргизе албайт да. Ошон үчүн бизге дагы бирке мындай жеңилдиктерди кылып беришсин. Бирок бизге дагы шарт түзүп берсин. Мого айлана чөрөдөгү салып аткандардын баарысын киргизсин ошол жерге. Бирөөгө окат керек, бирөөгө кереги жок эмес. Баарыбыз окаттап жүрөбүз. Ошол жерге барып туруп, как что кандай очередь болсо, очередь менен эл катары чыгышсын. Биз ошону эле требовать этебиз болду. Шаар тургундары Кыргызстандын башка аймактарына тез жана коопсуз жетүү үчүн Таласта 35 жылдан бери иштебей жаткан аэропортто оңдоо иштери аяктап жатат. Учуп конуу тилкеси оңдоо иштери бүтүп, аэропорт комплекси да аяктоо алдында турат. Мурун болсо кичинекей эле болчу. Саатына ушу калпайт болсом 25 киши өткөргөн пропускной способность боюнча ошондой болчу. Азыр болсо биздики саатына 100 киши, 660 квадрат. Общий аэробекеттин объему площади 660 квадрат. Жылдын ортосунда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жолдорун оңдоого ишкерлер ири каражат бөлгөнүн билдирген. Бир эле Өмүрбек Бабанов Талас жана Баткен шаарларынын ички жолдорун оңдоого 80 миллион сом бөлгөн. Бирок шаардыктар керек болсо мэриянын кызматкерлери да иштин жыйынтыгына нааразы. Госприемкада там все решится. Кудай. Даже много стыктарды кичине некрасивый вид болуп атпайбы? Стыктарды кошулган жерлери ошондой болуп калып атат. Тротуарларды жасаш керек турбайбы? Жасаш керек, обязательно. Болбосо по проезжей части разве люди будут ходить? Стандарттар боюнча канча? Аралыгы, если здесь будет лотки, лотокто коюш керек да, суу келиш керек да. В любом случае, всякое может быть.
анда 5 метр 50 сантиметр болот. Сакталган эмес да бул. Жок, сакталган эмес. Вот таких вариантов миллион у нас в городе. Жылдырабыз, предписание дадим. Бул биринчилерден болуп жасалган. Биринчилерден болуп жазалганда. Биринчилерден болуп жазалды, и еще вот это Сарногоя улица сделана. Бул жерде көлчүк болуп калды. Көлчүк болгон, муну айтканбыз, актыда бар. Предписание да бар. Но гребендерде аябай неме болчу, яма болчу, суу биринчи жамгырда эле келип комиссияны көргөнбүз. Ну, взяли битумну, залили, вроде вода ушла. А вид мы испортили. Мы здесь им сказали, экинчи асфальт өзүңөр за свой счет коесуңар деп. Второй слой. Если не будет принимать у них другого выхода. Выхода нет. Ошондон тиги машина жүрүп атканда мынтип өтүп атабы, Эми бул эми ар кандай причина айтышып атпайбы булар. Муну биз айтканбыз, тиги акты түзүп бердик. Технадзор, гостехнадзор болсо предписание берип, чоң причина десек, завод деп атат. Заводом, но основаниясы начар болуп калдыбы. Комиссия, госкомиссия өзү принимать эткенде айтар да. Биздин көчөдө мына жаңы асфальт жаткызып кетишти. Бул асфальттын жомогу өтө узарык кетет да, мындай айтып отурсам. Казып салып, эски асфальтты алып салгандан кийин бул көчө 3 ай жатып калды бу жерде. Ошол 3 айдын ичинде жайында тем более күн ызыкта бир да жолу бир суу сейип мындай чаң убасын деп эч ким аракет да кылган жок да, ошол жерде 3 ай чаң жутуп жаттык. Анан кылып да жакшы жол болот. Аябай үмүт кылдык да биз, ушундай кенени 12 метр салабыз деди да. Анан аябай сүйүнүп биз жакшы машинелер жакшы жүрүп калат экен бу жерде. Бала чакага да мындай мешать этпей, тротуардын ар жакка салынат деди. Ыраазысызбы жыйынтыгына? Жыйынтыгында биз аябай нааразыбыз. Эмнеге? Себеби бу жерди баягы сыйрагандан кийин бир сыйра грунтовка кылышып, укатка кылып, тебелеп баарын жакшынакай кылып коюшту дагы, анан кийин 3 ай жатып калды бул жер. Финансированияденби, эмнеден мен билбейм. Анан 3 айдан кийин жумуш башталганда булар хотя бы ошол үстүн, анын ортосунда жамгыр жаады, бу жерде чоң машинелер жүрүп атты, тебеленген жер, чуңкурлар көбөйдү да. Ошону эми кайра үстүнөн бир сыйра бир грунтовка кылып, кайра укатка кылып, анан кийин чыч таза болот эле да. Мен өзүм да машина айдайм, мына машина айдаганда ар бир стык билинип турат да, мындай кошулган жерлери ылдый өйдө, алда люктар тегиз эмес, таң-туң ал жерден өтсөң каңкылдап машинанын деле запчастьтерин талкалайт. Машинанын запчастьтери деле азыр өзүңүздөр билесиздер. Базар баасы аябай эле өйдө болуп атат. Анан биз өтө эле нааразыбыз. Талас жаштар кеңешин жетектеген жарандык активист Бектур Медетов шаардын бардык көйгөйлөрү боюнча кабардар. Тротуарларда, жолдордо бизде суу агып кетүү система урушулбайт да, такыр эле ойлонулбайт да. Ачык мисалы, Талас шаарынын Борбор көчөсү, могул жер көрсөңүздөр мынакей. Могул жерде мындай көрүнүп турат да. Могул жер суу болуп турганы, могул жер асфальттер бар жарылып турганы, жана ошондой эле могул жакка келип туруп, суу жамгыр жааганда, кар жаап, эригенде бу жер көлчүк болот да. Могул жактын баардыгы бүт көлчүк болот. Тегиз эмес, Тегиз эмес, көлчүк болот да. Бул туура келбейт талапкачы. Анткени жол деген суу агып кете тургандай окшойт да. Анан келгенден кийин могу карасаңыздар, бу жерде эч кандай ачык жок. Суу агып кете тургандай кылыпчы. Бүт протекол ушкандагы, анан кийин суу көлчүк болот. Адамдар өтө албайт. Биринчиден, экинчиден асфальттардын баары жарылат. Үчүнчүдөн бул бордурлардын дагы сапаты, то есть жарыла баштайт да. Мынакей Бердике баатырдын эстелиги, анан кийин ошол кейиштүү жолдор. Карасаңыздар, жан төктү. Анан кийин ошондой жолдорду бузган мондай көлчөлөр пайда болду да. Чык-чыйма. Ошондой жолдорду кантип кабыл алды деген суроо туулат, бирок буга эч кандай жооп жок. 14-жылы шаардын Борбордук аллеясына Айтматовдун эстелиги орнотулган. Ошондон бери бул жерде оңдоо иштери бүтпөй келет. Анан могул жактын баардыгын ошол баяктап мындай курушкан. Асфальттан түшүшкөн, эмелерде брусчаткалар коюшкан. Анан баягында эле кадр бул жакта мындай майдаланып атат да. Анан даже могу эмен дагы бордюрлар дагы негедир эзиле берет да булардыкычы.
каяктуу болбосунчу. Неден Сапаты төмөндө, сапаты төмөндө. Бул жакты караса сапаты сулуу болгон. Биякта азыр кичинекей кусокту коюп коюптур. Буну деген буну биякка чойсо рон болуп калмак да, суу кетпейчи. Азыр болсо суу кетип атат. Уже мында ачык болуп баштаптыр. Бунун баары суу кеткенден кийин быйыл кышты не переживет. Могул жерде көрөлү тооруш сама астын бүт көңдөй экен. Колум салып атам мына көңдөй. бош экен. Биякта бош. Аңырайып, Чөп өсүп атат биякта. Суу сиңет муяка. Жок, муну эмне контроль кылышат экен? Билбейм, барып сурап көрүш керек. Ким кабыл алды, ким бекитти. Вот мыякты да көрүп коелу. Буга экен, бош экен. Бул таза эле коюлган эмес го. Ичи көңдөй экен. Кыймылдап атат. Тыкылдап атканда билинип атат, Бүт көңдөй. Жөн эле коюп койгон. Өзү эстелик куруп атыптыр да, могул жердин астынан. Ооба. Мунун бул жактан көрсөк болот экен. Ушул кантип сапаттуу эмес салынган экеничи. Сапатсыз экен кантип Бул туруп атат? пустой экен, карабайсызбы, бияктын баары пустой. Бул кагаз. Бияктын баары көңдөй, пустой. Мына мусордун баарын тыгып салганмын, мемлекет. Эми биздин эң чыган атуулубузга ошондой мамиле болуп атса. Могул жакка суу кирет да. Суу кирет дагы могул жакты талкалайт, биякты. Анан кийин дагы бир нерсе экен. Жээктеринен суу сиңет экен. Чөп да чыга баштаптыр бияка. Бул сиңген үчүн, астына кирип атат. Астына кирип атат. Бул жерде деген топурактар бар балким мында. Сапатсыз да. Анан суу быйыл могу жаңы да кышты көрө элек. Кышты быйыл кыштагандан кийин могул жакта шелдердин баарын карасаңыздар. Суу киргенден кийин жара баштаптыр уже. Жара баштаптыр. Бул жөн эле көтөрөт да. Муз буну жөн эле көтөрүп чыгат. Анан бир кийинки жыл турса, наркы жылы кайра мындай, Айтматовдун биздин атабыз ушундай кебетеси келишип калыптыр. Кайра акча бөлөлү, кайра ремонттойлу деп мындай популизм менен болушат да. Бул фонтан шаардын борборунда 15-жылы курулган. Ал үчүн шаардык бюджеттен 3,5 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Салгандан кийин эле кайра 1 жыл, 1,5 жылдан кийин эле дагы ремонт кылышты. 1 миллион тегерен акча кетсе керек, аны такташ керек. Анан жаңы мэр келип, кайра буну деген бул иштебей калган. Буну кайра бул жаңы ремонт бул. Быйылкы, былтыркы бул жаңы ремонт кайра бүттүгүн кафелдерин баарын алып, кайра буну ремонттоп чыгышты. Бул ошо салынгандан кийин уже экинчи ремонт болуп атат да. Толук кандуу иштеген деле жок да. Бираз иштеп, ошо менен токтоп калат да. Ал эми 18-жылы Талас шаарынын борбордук паркына 1,5 миллион сомго ажаткана курулган. Буну салгандан кийин көрсө, бу жерде канализация жок экен. Сууну алып берип көйгөй болуп, канализация болгондон кийин туалет болбойт да. Канализация барбы жок? Эми Эмнеге карышкан жок? Билбейм. Ошону сураш керек, ошол жакта убакта салгандарга. Биринчиден мунун турган жерин караңыздар. Борбордук парктын так ортосу. Бул жерде сейилдейт адамдар, балдар менен сейилдей турган. Башында айтканбыз, бул секесине кылга, мейли. Бияк башына, бияк башына. Десек, ошол убактагы мен ким анан кийинкилердин дагы жообу эмне болгон да. Адамды таппай калат деген да. Таблица коюп койгула, биягынан картасын. Десек, жок. Бул жерде сөзсүз түрдө иштеймүн деле бул сосед болчу. Туалеттин эстелиги болуп контроль инсталляция. Бул легендардуу мындай үлгү болуп калды да мындай. Жок, мындай иштер көп го. Мамлекеттин муниципалдык каржыларды мындай сапатсыз пайдалангандар миллиондоп саналат да фактыларчы. Бирок бул Талас шаарыныкынын ачык мисалы да. Канчалыктан келди адамдар мындай ошону ойлонбойт экенчи. Таластын борборундагы тротуарлардын көбүнө брусчатка төшөлгөн. Бизде шаар боюнча эле бир көп болсо канча бир 3-4 жыл эле турат го дейм. Тротуарлар Жаңы салынган. Бу деле бир 4-5 жыл болуп калды да. 4-5 жыл болду. Мен аз болбосо ошондой эле убакыт болду да. Анан эзилип калат көп эле. Бул ар кайсы баягы ички чоң жолдордо тротуарлардын бардыгында эле эзилгендер көп да. Биринчи эзилет, экинчиден бул жанагы суу алып кетүү системасы бул жерде жок. Карасаңызбы, тротуардын жээги дейил жактан баштап эч кандай суу агуучу система уюштулган эмес. Элементардуу, мисалы, могу бордюрду же бул бордюрду чекесинде ачып койгон болсо, суу алып кетмек да. Бунун баары суу турат ошол жерде.
адамдар кечип жүрөт ушул жактачы. Дагы мисал бул жок да эме, суу акып кетпейт да. Берге турат. Анан сиңет. Сиңенден кийин асфальт демен бетон жарат. Жаргандан кийин бул кышаят. Мына жарылып турбай. Суу бияка түшкөнчө эле, аракка түшкөнчө эле ушо бияка сиңип жарып койгон болот да. Талкап. Ооба. Бул болсо 21-кылым. Памятник биякта беле? Биякта болчу да. Анан брусчатка салганда бул турчу биякта. Элдер келип, ушуга такалып, анан кийин мындай айланып, же тияктан кетчи да. Жылдырып коюшту. Анан кийин жылдырып биякта эски чыгып калган брусчаткаларды салып коюшту да. Саркынды сууларды тазалоочу жай Талаш шаарынын негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Бул чоң септикке канализациядан келген суу гана эмес, мал сойгон жайлардын дагы калдыктары төгүлөт. Мал ичет, балдар сууга чөйт кой десең болбой, ушундай да. Кетишет, машина жуушат элдер, ушундай. Анан дагы бир нерсе, бул сиңет да. Бул биопруд сиңет да. Сиңгенден кийин бул жакта биздеки Талаш шаары өзү рельеф боюнча бул жак өйдө. Бул жак ылдый. Бул жак өйдө, бул жак ылдый да. Ошондо мояка мындай эмеде интернетте карасаңар болот. Талас дарыясынын астында бассейндеги чейин бул сиңгенден ошо куят деген эксперттердин жазгандары бар да. Ар бир үйдө септик бар. Септик бар. Азыр билесиздер, көп душ, бардыгын суу киргизген да. Анан туалет бар. И ошонун эле жанында кудук бар. Ошол кудуктан ичебиз да. Бул суунун саркындысы өзүбүздүн септигибиздики, туалетибиздики кошулуп, азыр аябай эле катастрофа болуп, Кудай сактап аткан бирдеке чыгып кетпес депчи. Көрсөңүздөр мына, бул жерде ачык көрүнүп турат. Бул канал ушул биопруттан чыгат. Мына биякта турган. Бул чыгат, анан кийин бул келип туруп ушул жерден кошулат да. Биягында оң жагында таза суу, биягында ошол жанагы биопруттан чыккан кой белеген суу чыгып атат да. Даана көрүнүп турат. Анан бул аралап кетти, бул туполялар аралап Кеңералга чейин кетет да, населенный пункт. Анан Талас дарыясына чыгып атат. Очисткадан айын бир сасып, бир кан суулар, самын суулар келет. Анан бир убакта сасыйт, мен эчке чыга албайсың да, дем ала албайсың. Берден мурун биз да билбей ичип атчык ушу сууданчы, жаңы келгенде. Анан көрсө ушул жактан жаман суу, туалеттин суу, жанагы онякта ичи карындын, жанагы малдын немелерин бүт агызат экен да бияка. Самын, туалеттин немелерин. Анан жаш балдар да түшүп жүргөн сууга. Анан кийин биз деле билип калдык. Негизи биз көп жерге бардык, ушинтип келишти, даттандык, айттык, арыз жаздык. Жок да, эчтеке жок. Бизге негизи зыян тийип атыр да. Канча деген ушул жерден суу ичип атабыз. Ушунун түбүндө жашайм мен өзүмчү. Ушу менен жер суу ачат. Балдар сууга чыгат, ичип да жатышат. Анан билбейм, мурда Саркынды суу менен ошол чыгат. Сойсын убагында мотор иштечи бердичи. Мен иштеп калдым да. Мен загаминатта тазалап турчу. Азыр мотор жок, фильтрден өтүп атыр да. Фильтрден чыгып атыр, анан ошол жерден баары тияка кетип атыр да. Огурец башып атыр, жер жемиш башып атыр, өстө жешип атыр. Балдар түшүп атыр сууга. Анан билем, балдардын жашоосу кандай эле кийинки. Кыйын эле да, кыйын. Анткени бул жер очисткада бала чагасы ойнойт, жыттанат. Бизге көнүп калдык да. Башка адамдар келсе айтат, аябай сасык экен дейт. Канча сасык эле экен бизде. Сасык экен, билебиз, бизге чында көнүп калдык да. Бирок келечек муун ушундай Талас шаар болуп аткандайын, очистка шаардын ортосу болуп калат болчу. Туурабы? Бул эми замазахват эмес да, туурабы? Силер өзүңөр ээлеп алган жоксуңар да бул жерлерди, туурабы? Биз ээлеп алган жокпуз, бирок буну баягы эме архитектурага карап, кадастрга карап туруп, жер бөлүштүп, ошол жерден алган биз жердичи. Бир убакта бизде анда жаш элек 30-тан ашка киши элек мына. Жаштар шарчасы да берилген да маанамыз, мына 60-тан ашып калдык биз энди. Эми ойлой келечекти ойлойбуз да, молдок айткандай балдар бар суу ичет жерден, ойнойт кышында. Оору болот да келечи. Ошон үчүн аябай эме бар да, бир проблема, маселе көп берди. Талаш шаарынын четинде гана эмес, калаанын так ортосунда да канализация маселеси чоң көйгөй. Ушу домдор, мынакей Союздан калган домдор, мына эки этаждуу, эки кабаттуу. Ушулар энди канча жылдан бери ушул жерде жашап жатабыз. Мен деле жакын арада баштап жашап атам, бир 10 жылдай болуп калды. Бул Талаш шаарынын негизги чок ортосунда, мынакей бул тарапта УДУбуз,
Бул тарапта ГОУДУз, бул тарапта поликлиника, ак үй, администрация, бул тарапта дагы мынакей Север Электро, бүттүк мамлекеттик ишканалардын баардыгы ушул жерде жайгашкан. Ошолор арасында биздин жашай турган үй жайгашкан да. Ушул жерде мынакей канализация маселеси чечилбептир. Мурда Союздан калган экен, бул мурунку эскилерден септик деп коет, жер астында сиңип атат да, адан калганын эмне кагып атат. Бул да ушул жерде жашаган жителдердин, жашоочулардын ынтымагы негизинде мына красить этип, сырдашып, мынакей тазалашып, ушуну колдон келишинче карап коебуз. Эски үй болсо да жаңыдай кылчы. Мынакей бул да кошуна байкелер мынакей. Өзүнүн графиктери бар мынакей, ошо баягы бизде эле жөн эле баягы өкмөттөн бирдекени тилеп жаткан жок, бизде өзүбүзчө аракет кылып карап жатабыз да мынакей. Бүт эле мынакей. Биякта болсо мынакей. Мына эме жок экен, мына кире бересиздер бери. Мынакей. Биякта душтары бар, нар жак бетинде идиш жууган кухня мынакей азыр бар эле. Ушул суулар бар септикке чыгып атат да, арка астында элечи, мынакей. Көрөсүздөр. Таза сууну да кошту, же евро долбоор деп каржылоо боюнча деп. Кайсы бирөөлөр келди да кошту, анадан сууга туташтырбай туруп кетип калышты. Анда көзөмөлдөгөн жок. Мамлекет ошону бир көзөмөлдөп койсо, мына сууну коштубу, кошкон жокпу, канализация маселесин башкаларды бир азыркы бийлик башында турган биздин эмелер башкаруучулар бир карап көзөмөлдөп койсо жакшы болот эле. Бул да метр толуп калат. 203 литр суу батат, бул деле Союздан калганда. Бир айда бир жолу бир 1000 сомбу, 2000 сом, 3000 сом мындай эле сордуруп соседтер ынтымак кылып бирдеке кылып атабыз. Калган жердин астына сиңип атат, жайында суук чыгып калды. Жайында беринде жытык буркайт. Аябайлачы. Эски эме боюнча да баягы Союздан калган деле бул водопровод бар. Адан кийин жана евро долбоорду Европа боюнча колдоо долбоор деп бирдекенин негизинде да бир суу мына ишке ашкан мынакей но жерде мынакей. Көрүсүздөр, мунун астында дагы труба салынган. Бирок муну да чала була кылды дагы, мунун да суусун кошпой кетип калды. Калды бул жер астындачы, муну көзөмөлдөгөн эч ким жок. Ошол эми биз өзүбүз кылалы десек, бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң акча каражатты алып эме кылып атканда, талап кылып атканда, бер жагы бир 15 миллион, 10 миллион сомдун тегерегиндеги эме экен бул долбоор экен да. Но жолдон качыш керек экен, бияктан суу агыш керек экен. Жайында аябай сасыйт бер. Саздак болуп, бакасы да, чымыны да эмне айнан чардайт. Жаш балдар көп нерде. Айылы жок, жашап атабыз мына үчүнчү. 54-жылы курулган үй. Бул да Сталин убагындагы үйлөр да. Эми проблема эмне биздики? Проблема основной таза суу. Анан канализация. Центр внимания, центрде жашап атабыз. Бул жерде мынакей центрде туруп атабыз. Анан эми септиктерди го буларды моундай кылып жасаган, биз өзүбүз жасаганбыз тиякта. Эми ашып кетсе 1200дөн эме кылып атабыз. Анан септик деген жок, вообще канализация жок, Ленин көчөсүнө чейин жок да почти что. Өкмөт билмеген иши жок. Мусорго төлөйбүз, как положено, төлөйсүң. Суу жок. Сууду ар ким өзү киргизип атат. Киргизип алган. Канализациябыз тигинтип, туалетибиз дагы сыртта, мисалы, проблема жок. Анан болгондо сууларыбыз ошо. Канализацияны жанагыдай жасап атабыз. Анан мындай арыкта сууларды көрүп атасың, болото болуп кетип атат бияка. Центрдин өзүндө жашап атабыз. Колубуздан келишинче ремонт кылып кой эми. Ушун жакшынакай кылып көрсөтүп коелу десең эле улам бирдеке чыгат. Алдыңкы кете сырыз, полный сырыз. Ал ошодон көтөрүлөт. Бүт өзү деле эски. Анан эми билбейм кандай кылат. Эми өкмөткө деле жылуулук жок да. Жок да. Өзүбүз отопление кылабыз. Электричествосы да бар жасаганы, контрамарка. Көмүр жагат. Көмүр алабыз. Паровой жасалганы, паровой жасатып алганы кайра. Переделать эткенде, бирок сер 11-нчи этаж. Мына кафе кылып койгон менен жок. Анда канализациясы тиз жерде. Анан биздики проблема айлабыз кеткенден кийин мен мисалы эң ушунча жылдан бери жаша эч. Мэрияга барсаң, улам антимитип биз кыймылдап тиги кылганча мэрия алмашып кетет деле, кийинкисине кайра жазыш керек. Шаардын дагы бир көйгөйү таштандылар. Мусорлорун таштап кетишет, тетиги жер тигинтип турат. Жана эме мусор машиналар болсо келбейт бул жака. Өзүбүз алып барып тетиги жакта мусор урналарга алып барып таштайбыз да. Кайсы маалда кимизи келип таштап кетерин көрбөй да калабыз. Ар эмес ар жакта болобуз. Үйдө постоянно аңдып отура албайбыз да. Ошол көчөбүз болсо караңгы, бул жака кечинде мастар, күндүз деле толтура мастар жүрөт, башкасы жүрөт. Коркунучтуу да, прожекторлор жок. Суу көбөйгөндө жана жамгыр көп жаап, жазга маал суу киргенде өйдөсүнөн чыгып кетейин деп эле мелт калп болуп турат да, толуп турат. Коркосуң бияка уже ашып кетеби деп. Анан тиги жайы менен түшөт, ар кимдер, чоңдор түшөт, балдар түшөт. Чекелерин баарын оюп салышкан, айтып кубаласаң деле болушпайт.
Анан ушул жерди суранат кетет элем да, ушул жерге бир эмне тосмо кылып береби же бир мына арыкты тазалап бир жылдары казып кетишкен, бир аз эле казмыш болуп, ысырынуу болгон деле жок да. Мынакей көмүрдүн гүлдөрү биякта бардыгы тең чачылган. Аркасыздан элдер ушул жака ыргытып жатышат. Мынакей баклажкалар, мусорканын элдердин даттанып атканы бул дарыянын көлөмү чоңоюп каптап кетиши мүмкүн дейт да, үйлөрдү. Анан жакын карабайсыңар, бул жерде трансформатор орнотулган. Көлөмү көбөйсө дарыянын бул элдин жашоочулардын да ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч алып келет. Мынакей баклажкалар бүт таштандылар, дарыяга ыргытылып жатат. Ал эми бул жерде үйдү көрүп жатасыңар, ошол дарыянын боюнда мыйзам боюнча дагы стандарттар боюнча 50 метр аралык сакталыш керек. Бул жерде эч бир норма андай сакталган жок. Так ошол дарыянын боюнда турат үй. Жаңы коллар менен эле чоң балдар келип, ушул кичинекей балдар ойночу аянт жабырды. Бу жерде стулдардын сындырыштыр, видеого таткан экен, биякта жителдерчи. Могу темирлерге асылышып, нары бери чоюлушуп, тебелешип, тепкилешип, ойношуп ушул жака. Бул эми ак сезимди өстүрүш керек да. Ооба, биз эми дайыма эле айтып келатабыз мэриягачы. Биринчи деген, буга чейин фактылар болгон да. Мисалы паркка деле отурустар койгон, жанагы китеп окуучу аянтчалар уюштурганда, анын баарын талкалашкан да. Скамейкалар талкалашканда, буга айтып келгенбиз да, дайыма мындай. Элдин аң сезим өстүрүүгө багытталган акча каражаты бөлгүлөө десек болбой эле, кайра эле ошол көрүнө турган эле ушул площадкаларды, жолдорду сабаттарынан кайра эле элди талкалашат да. То есть аң сезим өспөгөндөн кийин бааланбайт да бул нерсечи. Бааланбайт, марталбайт да. Мынакей көп кабаттуу турак жайлардын бириндеги аянтча. Бул жерде унаа токтогучу гараж да бар экен. Мынакей бирок коюга болбойт окшойт. Унааларды да чыкчыйма. Анан кийин бул жерде отургучтар болуш керек эле, алар да жок койсо. А менин эсимде баардыгы бар болчу. Анткени бул жерде мен өсүп чоңойгом. Эң мындай сүйүктүү жерлердин бири деп айтсам болот. 30 жыл мурун мен жашап кеткен район, базар. Бул жерде эмне гана жок. Эң көп киши чогулчу жер. Эгерде ошол 30 жыл мурун мага айтса, ошондой кескин түрдө өзгөрөт деп ишенбейт болчумун да. Абдан эле өзгөрдү. Бишкекте мыйзамсыз салынган имараттар буздуртуп жатат мэрия. Талаш шаарында деле ошондой көйгөй бар. Мынакей этаждын астында эле ортопедиялык салон куруп алышыптыр. Чоң имарат үйгө улай. Бул эми бир гана мисал да. Мындай мыйзамсыз үйгө улай курулган имараттар таласта чыкчыйма. Бир жыл мурун Кувейттин кайрымдуулук фондунун акчасына Жесир айымдар аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн социалдык шаарча курулган. Бул шаарчада 18 үй, ар биринде 4 батир. Ошондо 72 үй бүлөгө курулган адамдар бар бул жерде. Бир ФАП, бир мечити дагы бар. Үй шарттарында 3 бөлмөсү, бардык үй эмеректер менен кошо кир жуугуч, муздаткыч жана үй эмеректер менен кошо курулган берилген. Кимдерге берилди ушул? Бул Талаш шаарындагы аз камсыз жолдоштору кайтыш болгон жесир аялдарга, балдары, кичинекей өспүрүм балдары бар үй бүлөлөргө берилди, аялдарга. Сиз да биякта жашайсызбы? Айтып коесузбу кандай шарттары, ылдуу, жакшыбы? Айтып бербейсизби? Жашабыз жакшы, Кудайга шүгүр эми. Мурункуга караганда документи бүтпөгөн чатак болот, эч кандай паспорт ала албайбыз балдарыбызга. Анан пропискабыз жок. Пропискабыз жок. А прописка жокпу? А эмнеге прописка жок? Социальный жилье да, ошол үчүнбү? Бул ошондо эмне менчики болуп калабы мэринин, э? Уктулугу бир нерсе кылып беришсе болмок да, жок, эч кандай эчтеке жок болот. Мен баягы армияга бир балам кетпек, ошонун паспортунан аябай кыйналдым. Акчам жок өзүм дагы.
тияка жака бияка жака эптеп бирөөнүн үйүнө домойго тургузайын десем ал акча дейт. Азыр эми тургуздум, айла жок, бирок мусор төгүп атам аякка дагы. Ошондой кыйынчылык болуп атат. Эми дагы бир кызым 16-тан ашып баратыр, мугалими эми ал дептир, паспорт ала албай атам, домой жок, прописка жок. Ошо менен паспорт ала албай жатам. Эмнеге паспорт менен эмнеге маселе чыгып атат? Жок болот эч жердечи. Таанышта билиштерди сураштырып барып алсам аларда макул болбойт. Мен мисалы 7000 айлык алам, 7 миллион бергенсипчи. А 5 балам бар, 5 балам экөөсү орукчан пособие чыгарбайт. А 7000 сом кимге жетет? Ошо 7000 сом менен чоңдор жашап көрсө болот эле. Ооба да бумага үйдүн. Анам не десе 10 жылдан чыгарасыңар, мен каяка алып жашайм? Же 3 сотик берсин, пожалуйста, мен салып 1 жылдан болсо деп салып чыгып кетейин. Айтпай эле коеюн дегенде эч ким чыкпайт, айтканында коркушат чына келгендечи. Документтер бул курулуштун документтери ошо толук бүтө элек болсо керек азыркы учурда. Ошол себептен баягы адрестер, эмелер берилек болсо керек да. Бирок баягы аягына чыгаруу иштери жүрүп атат. Бул жерде мисалы ошол документтердин маселе болгондуктан больница барганда дагы, мектепке орноштурганда дагы ошондо маселе чыгып атат да. То есть орноштурганда, больница каттап кетти аларчы. Ан болгондо мисалы балдарыбыз армияга барса, окууга барса, пропискабыз жок, паспорт алып бере албай атабыз да. Бир эле маселе болушу мүмкүн. Бир жерде балдарды мектепке кабыл алууда, ооруканаларга, ФАПтарга көрүнүүдө, шаарда баягы транспорттук каражаттарда жүрүүдө бул жердин тургундарында эч кандай көйгөй жок. Анан баягы жеке эмне дейбиз? Маалыматтарды алуу учурунда гана балким буга чейинки болуп келген маселелерби ал берде жашоочулардын. Бул боюнча ошо мен келди паспорт алып берейин десем, атасына мен атасын каяктан табам мен. Анан бирөөнүн үчүнө көрүнгөнгө 5-6 кишиге жалдырадым, баары эле менде баланча, менде үйкөм бар, пособие алат, эже кое албайм дептим. Мына ошо менен алган жокпуз, эми көрөбүз. А эмне 30ка чыкканда аламбы дейт. Көрөбүз дедим, бешенен эмне кылайын, мен кимге барып жалдырайм? Кимдин эшигин такылдатам мен, мисалы чынчына келгенде. Кимге барам мен жалдырайм? Ушул эле Кувейттин Аль-Сафа фонду номер 2 мектеп гимназиясына жаңы кошумча имарат куруп берди. 3 орус тилдүү мектеп бар Талаш шаарында. Өзү негизи 9 мектеп. 3 орус тилдүү мектеп, баарында ар бир класста 40-тан 45тен окуучу. Ошол кандай салып беришти Кувейт? Жакшы салып беришти. Жакшы салып беришти. Ар бир айткан замечаниябызды, эскертүүбүздү баарын аткарышып, аракет жасашты да. Бирок эми мүчүлүктөр бар, бирок аны өзүбүз жайында ремонт жасап, жакшынакай ретке келтирип алдык. Так, много парталар, ушул парталар, да, бул местный парталар. Себеп деген бул мектеп ачылганда 2 класска парта жетпей калды. Жетпегенден кийин биздин ата-энелер аябай жакшы ата-энелер 2 классты мурунку жылдын фондунан ушинтип жабдып беришти. Өткөн жылы Алтын түйүн инженердик техникалык академиясынын Таластагы филиалы ачылган. Бул жерде балдар робототехника, программалоо жана 3D дизайнды үйрөнүшөт. Белгилүү бир өлчөмдө элекке түшөт мусорлор. Ал жерден элек элеп жатканда электин астынан мисалы топурак, кумдар өзүнчө бөлүнүп атат дагы, электин үстүнөн электромагниттин жардамы аркылуу металларды өзүнчө бөлүп алабыз дагы, ал металларды кийинки бункерге жүктөп алабыз. Керек болсо патент алгандырбы? Бул макетти жасаган балабыз, окуучубуз бул 2 жолу 2 чоң немеде өзүн ойлоп таап, макеттин патентин алып койгон. Бул жасатса болот, эми иштетсек болот. Биз айта алабызбы, ошол келечекте чыныгы реалдуу мындай кайра иштетүүчү завод салганга мындай прототип депчи. Бул бизге Таласка аябай жетишпей жаткан завод да. Биз ошонун көйгөйүнөн жасатканбыз. Ушу бала ойлоп тапкан, биз колдоп жасап, анан кийин 3-чү местаны камсыз кылып келген Олимпиадада. Таласта жаштарга кесип тандоого жардам берген жарманкелер мезгил-мезгили менен өтүп турат. Жумушсуздук маселеси бизде өтө орчундуу. Тактап айта кете турган болсок, эң алгач эле жарандардын ден соолугу эмеспи, биздин ушу саламаттыкты сактоо тармагы боюнча дарыгерлерибиз жетишсиз. Бул боюнча баса белгилеп айта кетүү керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан 8 ваканттык орун бүгүнкү күндө
Андан сырткары окулист, педиатр, инфекционист, ошол сыяктуу дагы бир катар орчундуу орундар басымдуу бөлүктөлөт. Мындан сырткары Талаш шаарынын аймагында эми бул областтын борбору болгондон кийин өзгөчө баягы басымдуу ишканалардын, муниципалдык ишканалардын өзөгү ушул жерде. Ошондуктан бизде инженердик тармакта кесиптер өтө аз. Ошондой эле бир катар баягы билим тармагында дагы жетишсиздиктер байкалат. Таласта Кутманалиев атындагы стадиондо капиталдык оңдоо иштери аяктоодо. Ал 89-жылы ашар жолу менен курулуп, андан бери бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бул стадион негизи өзү 2000 местага расчет кылынып жасалган экен, 2000 адам отурганга. Азыркы заманбап скамейкаларды алып келгенде общий 2400 киши бата тургандай болду да. Андан тышкары кайсы жумуштар? Андан тышкары эски асфальт, могу Чуркочу жайдан эски асфальт алынды. Анын үстүнөн бетон, армированный бетон коюлду. Анын үстүнөн азыр трехслойный клей менен бул резиновый жабдыктар менен жабдылып атат эми. Үстүндө чатырды көрүп атабыз, буга чейин эле коюлду эле. Чатыры бул 2018-жылы коюлган чатыр экен. Муну азыр жаңылоо иштери, жаңы краска менен краскалашты. Бул аллеянын узундугу 300 метрден ашат. Жалпы жергиликтүү бюджеттен 500 000 тендерге берилип, 474 000ге курулду да. Кечкисин сейилдегенге дагы кичине бизде досуг аз, Талаш шаарында жаштарга жана дагы жаш энелерге дагы жакшы сейилбак болуп калды. Бул эми жөн эле сейилдебестен дагы бир дүкөндөрдөн орнотулат деп айтып кетти да. Ооба, бул эми ал чоңураак долбоор, ал долбоордун алкагында Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн баштап Атой Оңбаев көчөсүнө чейин ортосу узундугу 1 километр аралыкта арбат кылып, жөө жүрүүчү адамдарга эле ылайыкталган эки чети дүкөнчүлөрү менен баягы старый арбатка окшош бир жакшы заманбап көчө аллея кылып да чоң. Талас өрөөнү Манас атабыз менен деген кут конгон өрөөн болуп эсептелинет. Дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов да ушул жерде туулган. Көптөгөн тарыхый эстеликтер жана укмуштуу жаратылыш кубулуштарына бай жер. Жакынкы аралыкта Талаш шаары өзүнүн даңктуу өткөн тарыхына жана кайталангыс табигый айлана чөйрөгө чындап татыктуу болот деп үмүт кылып туралык.